жоомок миң түркүн классташтар элек бир бөлөк. Кат жазып сүйөм сүйбө деп, кандай коз кызык дүйнө деп. Деңиз океан материк дептердин бетин чиймелеп. 11 жыл бою парталаш оюндан эч бир чарчабас. Классташтар кетпей эч жака болсокчу аттың таркабас. Күлгөнүп калем сыясы кол булгап билим уясы. Жайдары классташтарымдын жайылып алыс кулачы. Жайылып алыс кулачы. Андагы биздин тилектер алтынга бергизмин өттөр. Эски да болсо альбомдо эң кымбат биздин сүрөттөр. Достукка бекем тилектер, махабаты ыйык түнөктөр. Ашыгым сүйөм деп жазганнан кетадагы жүрөктөр. 11 жыл бою парталаш оюндан эч бир чарчабас. Классташтар кетпей эч жака болсокчу аттың таркабас. Күлгөнүп калем сыясы кол булгап билим уясы. Жайдары классташтарымдын жайылып алыс кулачы. Жайылып алыс кулачы. Эш алган кезде жыргаdık, калган кезде ыйладык. 10 күндөй тураң 11 жыл октой тез экен туйбадым. Сагындым сени мектебим, сыясы жытту дептерим. Кымбат тубайы досторум, классташтарым эйех менин. 11 жыл бою парталаш оюндан эч бир чарчабас. Классташтар кетпей эч жака болсокчу аттың таркабас. Күлгөнүп калем сыясы кол булгап билим уясы. Жайдары классташтарымдын жайылып алыс кулачы. Жайылып алыс кулачы. Жайылып алыс кулачы. Он 12 жылдан бери жакшылыктын үстүнө жүрөм, алып баруучулук кызматтамын. Бүгүнгүдөй кол чабууларды биринчи жолу көрүшүм. Саламатсыздарбы? Качан өткөн бала чакты эстеткен жан курбулар бирге окуган мектептен кантип гана унуталы бул күндү бирибиз кездешкен деп мына бүгүн өзгөчө күндө өзгөчө жолугушуу кечени өткөрүп турган номер 76-чы Ажимат Матиев атындагы орто мектебинин бүтүрүүчүлөрү. Мындан 20 жыл бүтүргөн өзгөчө майрам ээлери бүгүн жолугушуп турат. Андыктан урматтуу айымдар жана мырзалар, мугалимдер жамааты, мүмкүн болсо катуура колду чабыңыздар. Босокодо турган бүгүнкү майрам ээлерин 87-лерди кол чабуулар менен тосуп алабыз.
Чоң рахмат. Амансыздарбы, арбаңыздар, урматтуу майрам ээлери. Мындан 20 жыл мурун өзгөчө сүйүнүчкө батып мектепти бүтүргөн болсоңуздар, ал эми бүгүн мына 20 жыл толуп, жолугушуу кечеге келип өзгөчө сүйүнүп турган чагыңыздар. Андыктан бүгүнкү жолугушуңуздар куттуу болсун. Майрамыңыздар менен бир кол чапыңыздар. Мен азыр сиздерге келатып бир 4 сабыр жазып койдум да. Салам достор, кандай келдиңер? Сагынышып салам бердиңер. 20 жылдык майрам бүгүнкү жолугуштук 87лер. Жакшы ойноп жакшы кетиңер. Жан курбулар 87лер майрамыңыздар менен. Анда эмесе бүгүнкү майрамды эң жогорку деңгээлде өткөрүңүздөр. Албетте маанайыңыздар жакшы болсун дейли. Мен сиздердин кол чабыңыздар менен сиздерге таалим-тарбия берген, өз билимин аябаган, өзгөчө ата ордуна ата, эне ордуна эне болгон алгачкы мугалимдерибизди, эмгек жамаатты мектеп мугалимдерин мен маңдайыңыздарга чакырайын. Келиңиздер. Номер 76-чы Ажимат Матиев атындагы орто мектептин директору Кошалиева Айнагүл эжекебиз. Жана ошондой эле класс жетекчилер Жороева Жумаган эжекебиз, Бакыт Байымбетов агайларыбызды мектептин эмгек жамааты, мугалимдер жамааты сөзгө чакырган. Келиңиздер. Анда мен мектеп директорунан сөз баштайын. Директор дайым бизге керектир. Мына ушул бүгүнкү майрамга келүүгө дагы болгон бизге себептир деп биздин мектептин директору Кошалиева Айнагүл эжекебизден сөз баштайбыз. Саламатсыздарбы, урматтуу 87лер. Мен жана өздөрүнө дагы айттым. Ушул 11 классты бүтүп аткандай эле кесиңер депчи. 2005 жылы ошол ататалган номер 76-чы Ажимат Матиев атындагы орто мектептин бүтүрүүчүлөрү силерге эмне дейбиз? Ушунча жыл өтүптүр, 20 жыл. Убакыт деген учкан буш экен. Бир кезде бизди да ал мезгилде жан билген эжеке агайлар элек. Азыр болсо монтип 30 жылга жакындап атабыз. Силерге эмне каалайбыз? Ден соолуктуу болгула, үй бүлөңөр менен аман болгула. Мен быйыл мен кубанткан нерсе, биздин баягы арканы кылып беришти мектепке 160 миң сом. Аябай мындай кубанычта биз баягы жакын тонушка келгенибизге байланыштуу мектептин айланасында көлөкө жер жок. Линейка өтөбүзбү, же болбосо кандай иш-чара өтсөк дагы күндө, же болбосо жамгырда туруп калчубузда. Азыр болсо кече болсо аябай эле сонун иш-чараларды өтүп, сүйүнүп, ушунча сүйүнүчүбүз, ушунча мугалим эжекелер, ошол жердеги жергиликтүү элдер сүйүнүп атат. Аябай молодец ишти кылдыңар. Чоң рахмат. Азаматсыз ыраазычылык билдирели. Эми Аксакалда улуулардан баштайлыбы же класс жетекчиден баштайлыбы? Аксакалда да, келиңиздер анда. Ким? Агай. Аксакал ким? Келиңиз. Класс жетекчи ким? Балпыранда, кымбаттуу окуучулар, мына 20 жылдык жолугушуу кечесин уюштуруп аткан уюштуруучуларга жана алардын башчыларына жалпы өзүмдүн атыман, жалпы мектептин атынан ыраазычылык билдирем жана рахмат айтам. Бул убакыт учкан ушпайды. Мына 20 жыл өтүп кетиптир. 2005-жылы
2005-жылы 10 класты бүткөн экенсиңер, убакыт ошондой өтүп кетет. Эми ушул жылдардын ичинде кайра дагы ушул өзүнүн мектебин, окуткан эжекелерин, агайларын эстеп, ушул жол busуу кечесин уюштуруп атабыздар. Бул адам баласы өткөн күндөрүн эстеп дайым неме кылат да, ошол үчүн мына ушул балдар азыркы мезгилде ата болдуңар, эне болдуңар, силер ата эне болдуңар, бала чакалуу болдуңар жана башка. Бала чакалуу болгондон силерге эң биринчи кааларым силер ушул ден соолук, узун өмүр берсин Алла Таала. Дайым ушул жакшылыктын үстүндө жүрө бергиле. Эч жамандык көрбөгүле, тилеген максатыңарга жеткиле. Адам дайым убакыт өткөн мезгилдерде ушул үйдүн башкасын жана башка тууган уруктарын, үй немелерин, айларын жана башкаларын эстеп, ушуларды эстеп, уюштуруп аткандарга мен чоң рахмат айтамын. Ушул жолугушуу кечелерин 40 жылдык, 50 жылдык өткөн күндөр бар, кээ бирлерине мен катыштым. Кээ бир окуучулар уюша албай, ынтымак жок, башка уюштура албаган окуучулар да болуп атат. Силер андай өткөнсүңөр, бири-бирине ынтымак болуп дайым ынтымакта жүрөт экенсиңер. Мен ушул жагын сездим да, ушул окуучулар. Эми мындан ары силерге ден соолугун өмүр калган, эч жаман көрө тилеген максат көрдү. Заманыбыз тынч болсун, кайрылар кылган жаштарга өмүр берсин, бар болгула, бай болгула. Урматтуу бүгүнкү 20 жылдык кеченин катышуучулары, мына бүгүн аябай толкунданып сүйүнүчтүү, кубанычтуу күндөрдүн бири болуп турат. Айрыкча мен үчүн себеби, мен ошол убакта мектеп жетекчилеринин директору болуп, ушул кыздарыбыз, балдарыбыз ошол 2005 жылы чөмөр керек, ошол жылдар мына андан бери карап отурсак, көз илмемдейле 20 жыл өтүп кетти да. 20 жылдан бери кайрылып ушу уул кыздарыбыз келип отурат. Мына биз мен иштегенимден почти 50 жылга жакын болуп калды. Ошол 50 жылда 50ге жакын бүтүрүүчүлөр бүтүрдүк. Бирок ошолордун ичинен дагы өзгөчө уул кыздарыбыз бүтүп калган учурлар болот экен да. Мен ушул кыйынчылыкты 20 жылдыктарды өтө өзгөчө деп баалайм да. Себеби булар эң ушул бүткөн класстардын эң алдыңкыларынан деп мен эсептейм да. Себеби булар абдан активдүү болчу. Эми мына кыздарыбыз, балдарыбыз турат айнада мына көрүп мен көзүм тоюп аябай сүйүнүп отурам. Мен да кызым ушулар менен бири бүткөн да. Шакиден кыз менен шакпадан келе албай калыптыр. Эми буларды көрүп деле мен өзүм кызым көргөндөй сүйүнүп отурам да баягыдан бери. Булардын бир өзгөчө жерин айтып кетсем болот. Мына ошол 2005 жылы жанагыдай ал кечелерди өткөрүүгө тыюу салган. Биринчи башта. Ошондо мен директорлоп тыюу салып койгон. Мен дагы тыюу салат деп баардыгына тыюу салып койсом, куды өзүмүн үйүмө чоң. Вечер өткөрүп, бар правилаларды алып алып өз директор үйүнө өткөргөн да. Таң караштуу. Алар үйгө туруп алгандан кызым бар, бул кыздарым бар. Айла жок макул болгон да. Сабын өткөрбөсүңөр, сабын бар. Ошон мен буларды деп алайын да, мына булардын ичинде эң активдүү кыздарыбыз Алпал, Бека, дагы башка кыздарыбыз Зарина, Жумекеттин кызынын исми чыгып калды. Анан балдарыбыздан Чолпонбай кош болгон баардык балдарыбыз жакшынакай барып турушат. Силерге эмне дейбиз? Өмүрүңөр узун болсун, ден соолугуңар чың болсун. Дайым ушундай жадырап жайнап жүрө бергиле. Эч оорубагыла. Элдин алдында жүзүңөр жарык болсун. Мына быйылкы кылган ишиңерди биз көрүп, баалап, мына мектептин астында кар жааганда балдарыбыз карда турчу, ушул жерден минеки болгондо күн ысыганда чазыраган күндө турчу. Мына бүгүн сонун кылып арка тургузуп койдуңар. Аябай ченелгис сооп калдыңар. Ишиңер илгери болсун, ден соолугуңар чың болсун. Жадырап, жайнап, балалуу чакалуу болуп, ишиңер илгери болуп, бактылуу кармыкка жеткиле. Биз силер менен дайым сыймыктанабыз. Кайсы жерде болсо да бар болгула, бай болгула, ынтымак болуп, ушундай биримдигиңер алып жүрө берсин.
Siz okutkансызбы бул балдарды? Оқытқан да. İşte aldırak olmasın da. Так. Kimisi şoktuk kalıp sizdi bunday. Çarçatkan. Niye mi? Direktör bunday. Direktörge başını iyi giresin mi bunday? Günümlü adam bolu bunday. Sizde bunday kıynagan balдар var mı arasında? Жа, бұлар бабдан мындай активдүү, анан кийин болгон сырын ачык айткан, ушундай жакшынакай балдар болчу да. Анан баардыгы жакшынакай сыйлайт буларды. Арасынын ичинен онау ким эле Тилек. Азыр мен менен дос болуп алдык. Дагай бар болуңуз. Siz мактадыңыз. Башка эжекелерден мындай ачык эле сурайбыз, Ким баштайт? Ким сүйлөйт дагы? Ким? Келиңиз эжеке. Кайсы сабактан берет элеңиз? Мен буларга химиядан, анан орус тилинен бердим, ушул. 2 сабактан бердим бе? Ушул. Мындай. Анча катышпак, анча мындай, сырып кылган мындай. Сабак экен да. Эжеке биринчи сиз сүйлөп алыңыз, анан кийин суроо берем, Келейин, мындан мурун сүйлөгөн агайыбыз толкунданып отуруп, аябай көп сөздөрдүн баарын айтып салды. Биздикин да кошуп кетти, чындап келгенде. Кайталап эле отура бербейин, биринчиден силерге ден соолук каалайм, узун өмүр каалайм, кең келечек, бактылуулук, эки дүйнөлүк бактылуулук каалайм. Анан сиздин берер сууңузду уже сезип турам. Мен ушу окуучулардын ичинен 2 предметти окутпадым да. Ушу чолпонмай сабактан көп качат эле да. Орус тил сабагын жактырчу эмес. Сабактан көп качып кетет эле. Анан кийин андан башкалар ооба. Орус тилин баалабай качып жүрүп, акыры орустарга тутулуп, аяктан үйрөнүп, анан кийин канзада эчкесин давай рет эстеп, чолпонмай. Башканы эстебесем да канзада эчкени аябай эстедим деп, анысын мага жетип, ооба, чолпонбайды мен дагы аябай эстеп калган экенмин. Анан дагы бир ситуацияны эстеп калдым, мына эске түшүрүп кетти агай өзү да. Bagı 87'lerde özümün үйümde veşiret gördüm депчи. Anan kийинки жылы 88'lerde менин балам бүтүп калбады. Анан мен да veşiret көрөйүн десем мага каршы чыгып калды. Зал району уруксат бербей атат, жогору жактан тыюу салынат деп. Ой, сиздин кызыңыз кыз дагы биздики бала эмес экен, биз да өткөрөбүз. Мына мен өзүм өткөрөм, анан биз да өткөргөнбүз да. Ушинтип бул жерде агайдын жумшактыгы ошол канча жыл жетекчилик кылса дагы мындай бүт бардыгынын немесине барат эле да. Булардын дагы пайдасына, башкалардын дагы пайдасына, ошол менен бирге жоопкерчилик дагы кошо сезип, бизди мугалимдерди кошо катыштырып, ошо вешилерге. Агай, сизге дагы рахмат. Ушундай күндөр эсте калып калат экен ошол күндөрчү. Анан силердин да эсиңизде калса керек ошол күн өткөн, Эми акыркы жолу болуп атса, коштошуп атсаңар, конечно, эсиңерде калды да. Ошентип мен да ошол агай менен талашып, тартышып жүрүп, баламдын вешилин өткөрүп бергенимди азыр эсиме түштү да, агайдын сөзүн аламчы. Эми сөзүмдү кыскартайын. Главный аман болгула, бар болгула, бай болгула. Рахмат. Химиядан турмушта мындай көбүрөөк колдонуңуздарбы же химия керек жок экен? Рахмат. Мен бул жерде бир нерсени айтам деп унутуп кетип турдум да, эсиме түшө калды. Химияны жакшы окуттумбу, жаман окуттумбу, бирок ушул Заринанын медик болгонунан улам мен кичине бир тамчы болсо дагы химияны үйрөнүп алган экенмин деп эсептейм да. И ушу Зарина менен мен сыймыктанам. Калганы жок химиядан, эжеке? Калганы химиядан жок, Калганы кыялбай айтам. Жок. Рахмат. Дагы ким? Агай. Класс жетекчи. Келиңиз. Саламатсыңарбы? Мен Чалабула класс жетекчи болуп калгам, Силерге
Айыртан бактуу элибиз баш ээ салам бергенге, төргө тыңдеп турушат эшиктен киши бергенге, рахмат салам бергенге, ийилип салам айтамын 20 жылдыкка келген жалпы кыздар балдарга жана элдерге. Мен көп сүйлөбөйүн, көп сүйлөгөн кыздар саат начардаакын ошол үчүн шыбаргалган пайдаланып коеюн, Кайгырбай машык дүйнө болбогонго, байлыгымсыз силерсиңер турган колдо. Ушундай урма сыйла боло берет, мен силерге мугалим болбогон. Арзанбай чачагарып калганына, чекемди мезгил тырыш басканына, азыр деле кадимгидей сабак берип жүрөм Нуртилектин жана башканын балдарына. Силер менин мактанычым, сыймыгым, силер менин көп иштеген сыйлыгым. Чын ыкыластан Кудайымдан суранам, ар бириңер жашагыла бир кылым. Буларга классиликтен болгон. Чалабыла, өздері айдамыш gibi. Эми айтсам, классиликчиден булар ачык сүйлөгөн, бетке ачык айткан, таяманбас жакшы балдар, жакшы кыздар болчу. Мен бұндай балдарды, қыздарды көре элекмин. Мына Зарина деген кызыбыз Мелик. Құда қаласа бізді таңған апасы мына біздің нежекеміз, көп иштеймиз, мен әйшім болып. Бізді сыйымтан ошо Мелик болып жүргенге. Чеченеде сабақ береттерем. Ағай, мен чеченеңізді чей алғайын. Мен сабашқы сабағыңызды оқиым ағай. Мына ачык айтады, туыры. Авкасыны оқыттым, чеченеден главный архитектор немеде иштеп алды. Ауыл қандар бір ачы айтқандар. Анан дағы бір баса берілеккесін, Чолпанбай асып басақ болуайды оқшайды. Чолпанбай деген аты Чолпанбай да. Bir basa берілешік десе, үш жерден ешкім айтпайды. Чолпанбай 29 февралдан төрілген. Ана, біліп алды. 4 жылда бірден дені рәждесі өткереді. Ана 4 жылда бірден дені рәждесі өткерген Чолпанбай өткерген оймақ біле. Азамат, бақыттағай молодец. Атасы раматылық болып кетті, Сапарбай ака баламын 5 жыл өткергенде өткер берді. Чолпанбай, молодец. Бізге қызмат қылды, бізде апарып ойнатты, азыр қызмат қылып жүреді, ел үшін қызмат қылып жүреді, рахмат. Бар жоғына чинден солып, қазыбас қайраттылық, темірден шыдамқайлық, ар-намыстылық, дайым бұндан кейінгі 20 жылдық, 30 жылдық, 40 жылдық, 50 жылдыққа шейін жолы шөбекілі. Бар болғыла, балдарым. Рахмат ағай. Бар болыңыз. Қаншаға шықтыңыз ағай? 66 ескересі 99. Son ағай, сіз переходный возрастта кіресіз. Бұйырса, мұна жаңағы еркек 50-ді бір жашарады дейді ғой. Сіз мұна келіпсіз жашарға. Переходный возрастта кіресіз ағай. Бар болыңыз. Ылайын 120 ашығын. Мен ағайлар айтады, бұлар жақ екенсіз, қарып кетсіз болады. Ана мен қарым да бұларға сабақ берем деп жүріп қарым. Директор болып жүрген қарған жоқпын, сабақ беріш қиын да бұларға. Сабақ оқытыш керек, ұрышыш керек, бұлардан қасынан жүріш керек. Бірақ рахмат балдар, бар жоғын, чиген сол. Рахмат сізге даңыздар. Рахмат ағай, ылайын 100-ден ашыңыз. Керексіздер, кеп сөйлейді ағай. Саламатсыздарбы, урматтуу агай-эжекелер, ошондой эле 20 жылдык кеченин коноктору. Мен мынау филиалдар менен анан алып баруучуга тааныштырып коеюн деп атам да, булар кайсы жерден болот деп. Булар Алмалуу деген жерден болот, 4 баатыр чыккан элден болот. Ошону тааныштырып коеюн дегем да, анан кийин мен сен суалчу булак калды шылдырап, сен жургачу жолдор калды колдулгап, сен окуган мектеп турат заңкайып, көз талдырып, көккө тиктейт, сенден көптү көзү. Себеби мектеп бул жансыз зат болгону менен ар бир бүтүрүүчүдөн чоң нерсени талап кылат да. Мектеп жансыз зат эмес. Мисалы үчүн жаш инсандар чыкса, жакшы инсан болуп бардыгы өзүнүн ой максатына жеткен инсандар чыкса, мектеп жансыз зат болсо дагы мектептин атына келет. Ажмат Матиевдин бүткөн деген жакшы сөз калат да. Ошондуктан урматтуу окуучулар, силер жөн жердин балдары эмессиңер, жөн мектептин окуучусу эмессиңер. Булар ошол биздин берген билим тарбиябызды алып, мына ушундай мен мына баарыңарды көрүп турам, мээримдүү эне, камкор ата болупсуңар. Бул биз үчүн эң чоң кубаныч да.
Анан эми силерге үй бүлөлүк бакыт каалайм. Мындан ары дагы ден соолукта болгула, өмүрүңөр узун болсун. Силер бизди ушундай сыйлап турсаңар, биз жалаң жап-жаш бойдон өтөбүз да. Анткени мугалим деген бул жүзүн бул иш басса дагы жүрөгү картайбайт да. Себеби ал ушундай жаш бала, мутурайган эч кандай күнөөсү жок, ак кара сыяктуу ушундай балдар менен иштейсиң да. Ошондуктан мугалим деген бул эң жөп жөнөкөй кесип. Мугалимдик кесиптин ээлери дагы эң жөп жөнөкөй инсандар да. Бала кандай болсо дал ошондой болот. Урматтуу окуучуларым, силерге дагы бир жолу ийгилик, ден соолук, үй бүлөлүк бакыт. Ал эми урматтуу агай-эжекелер, силерге дагы ден соолук. Мына ушундай жашнакай уул кыздарды тарбиялоодо ишиңерге ийгилик, эч качан чарчабагыла, чалыкпагыла, дайыма ден соолукта болгула, үй бүлөлүк бакыт каалайм. Рахмат. Эң соңку сөздөрдү сүйлөдү жекебиз. Мугалим мөмөлүү дарак албетте. Мына сиздердин мөмөңүздөр көчүп жетилип, азыр сиздерди сыйлап турган чагы ар болуңуздар, урматтуу мугалимдер жамааты. Менин апам дагы мугалим, эл агартымына тирештиги, эмгек сиңирген деген наамдары бар. Мен мугалимди көргөндө да сыймыктанам, сүйүнөм, себеби менин ата-энем дагы ушундай мугалим. Эми сөздү уланталы келиңиздер. Ким сүйлөйт? Урматтуу ушу 20 жылдык кечедин ушу бүтүрүүчү бүткөнүңөргө ушу 20 жыл болуп калыптыр, билинбей элечи. Ушу баарыңарга ден соолук, узун өмүр, кайгыбас кайрат, ушу силер да ушу ата эне болупсуңар. Азыр баарыңарды карап туруп, мындан 20 жыл мурун көргөнүмдө мотурайган бир кичинекей эле балдар элеңер. Азыр карасам өзүбүздүн биздин артыбызда ушу жашына болуп, чоңоюп, өсүп, ушул даражага жетип калыпсыңар. Баарыңарга ден соолук, үй бүлөңөргө бакыт. Ушул мугалимдер баарыңыздарга ушу ден соолук, ушундай окуучуларга, балдарга билим берип, дайыма ушу дайыма жакшы заманыбыз тынч болсун, эл журтубуз тынч болсун биринчи. Анан ошонун катарында ушу балдар силерге, мугалимдер сиздерге, баарыңыздарга ушу бүгүнкү болуп жаткан ушу кечебиз баарыбызга ушу дайыма жакшылыктардын үстүндө жүрө берели. Азыр бир агайга сөз беребиз, андан соң Бакыт агайга. Анан мугалимдер жамааты сиздер угуп турасыздар. Бүгүнкү жолугушуу элдерине сөз беребиз, тааныштырат, кайсыл жерде иштеп атат, канча балалуу болду, бүт баарын тааныштырабыз. Келиңиз. Урматтуу 20 жылдык кеченин жолугушуулары, силер үчүн, силерди окуткан мугалимдер үчүн бүгүн өтө кубанычтуу күн. Силер мына 20 жыл бүткөнүңөргө 20 жыл болуптур. Биздин бүткөнүбүзгө 53 жыл болду. Касымбек экөөбүз бир класста окуганбыз. Бизди окуткан агайлардан мына Эркин агай барды 85 силер бүтүп атканда азыркы Наркоюздагы кошуна мектептер менен электирилген 2005 жылы. Алардагы эртең бүрсүңкүгө, эртеңки коңгуроо чакырды 20 жылдыктар, 10 жылдыктар. 20 жылдын ичинде жашоодо бир топ өзгөрүүлөр болот. Мына мектепти бүттүңөр, кесиптин ээси болдуңар, үйлөлүү болдуңар, балалуу чакалуу болдуңар. Азыр эми ушу Кыргызстандан өсүшүнө, өзгөртүп, мүмкүн болгон салымыңарды кошуп, эң биринчи үйлөнүп, түптөп, балалуу чакалуу болуп, ошо инвестицияны балдарыңарга салып жашап атасыңар. Мындан ары да узак жашагыла. Көп жолугушууларды өткөрүп, кийин барган сайын ошол жакын адамдар катары достор, классташтык курулары, анан университетте бир окуган группалаштары, анан тууган уруу ата-эне кетип калат. Ушулар гана жакын адамдар болуп калат экен да бул жашоодо. Биз мына Касымбектер болуп азыр дагы жолугушуп турабыз, классташтар менен жолугушабыз, кыздарыбыз менен жолугушабыз. Жылда кыздарыбызды сүйүлөп, сыйлап, ар жылы ушундай жолугушуунун традиция кылып алганбыз. Биздин бүткөнүбүзгө 53 жыл болду. Силердин ушундай ынтымакчылыгыңар,
Geç kaçan bulunmasın. Buna direkt dilecekke biz de görüp, men de görüp. Şimdi bakalım, şu sürekli tartıştık. Çeksiz bakır ülkelük işlevlerde gelip demarçılara daima huzur basın. Rahmat. Rahmat. Evet, iki klас жетекчиге söz berебиz. Андан соң тамагыбыз даяр болуп калыптыр. Эжеге агайды сүйлөтөбүз. Андан соң сиздер саламдашып сүйлөп коесуздар. Андан соң акырындык менен сөзгө чакырабыз. Келиңиздер. Жумакан эжеге. Майрам куттуу болсун. Келиңиз. Урматтуу акыркы аземдин катышуучулары, мынакей Кыргызстандын бурумусунан Россиядан келген кыздар балдарым бар. Рахмат силерге. Баарыңарга бак берсин, узун өмүр жаш берсин, кетпес өйрөткөн бейил, артыгардан ээрчип кетпесин. Чылбырдай карасашыңарга, чырмалсын дөөрөп башыңарга, кундуздай карасашыңарга, кут келип турсун башыңарга. Тилеген максат оюңарга жете бергиле дайыма, бул дүйнөнүн жашоосунан калбагыла арманда. Бакытты байлыгым деп сарабагын, жок болсо жарым деп кайгырбагын, ден соолук узун өмүр эке болсо, жашоонун жүрө берет арабасы. Эжеке. Ой, эжеке. Келиңиз. Кимиси кыйнаган ушулардан? Кимиси кыйнаган? Бардым, жастан кыйнап эле. Өзү мен 20 окуучу. Жок, сизди кыйнаган. Жок, бул тастан. 20 окуучу бардыгы жакшы окуду. Бирок бардыгы окуучулар окуду. Эми жок дегенде мына тилек пордер айтат эле. Мына машинаны сүрүп айтат. Ушул жагы коомдун бакытын качат. Өзүнүн тилине тыр, ушуга ыраазымын мен. Балдар баары тыр. Зато пордер айтат, ну? İşte ben aldı. Şimdi özüne tımda şunca suyununda şunca. Ortağımın barasını apası gördüğü işte dürdü güne. Ömre katta gelip tüketti. Böyle şu tilekleriyle ya razılığında. Cakşı özüne tım, tilek durmadıkta. Ayda almadım, aldarım yakın. Kızlarını sosu aldı. Çocuklar kaçandan beri atsa çoğuldu degende. Uşun neyse uyuştu. Yeke kişiye çay yeşip kıyın önce. Uşundan neyse uyuşturdu, ayaktan uyuşturdu, bir yere uyuşturdu. Şu baldarın azamatta. Şu ayda balдар өзү ошол үчүн эркек сүйүнчө туулса сүйүнөт да. Ошо балдарын айда алды. Көргөнсүң, айдагы балдар эң сонун. О, пордер менен жардам берди сизге? Ой, мага продуктун алып кел, эчкиме, мына эжеге кайсысын аласыз дейт. О? Кана кайсы балат? Кайсы балат? Мен Бир кол чаап коелучу. Tilek. Erten stroy material alıp keş gerek oldu ben açayım. Kişiye kaldı lan. Ayrı kala verem ben. Rahmat. Mınage özgöçө ататалган окуучулар, бүтүрүүчүлөр. Мына биздин бүтүр класс жетекчи жекебиз өзгөчө ыраазы болду. Ыраазычылык билдиребиз. Алай, бактагай келиңиз. Бактагай. Силерди бүтүргөндө бактагай өтө жаш экен, Жаш экен. Ким коркпойт да бактагайдан? Улук дейт. Кана келиңиз, сөз сизде. Саламатсыңар бүгүнкү менин биринчи бүтүрүүчүлөрүм коллективин бүгүнкү майрамыңар менен
аман болгула. Азыркы жаштардын алдыңкы жаштары деп өзүнчө сыймыктанам да. Себеби эжекелер айтты, бардык мындай айткандай спецтин түрлөрү бар. Бардыгы колунан келет. Ушу мен окуучуларымдын ушу дагы ийгилик, тынч болгула, үй бүлө менен, бала чакалар менен ушу жолуккан жерде ушу саламыбыз түз болуп, ушу тынччылыкта болайлы. Бардыгы макташтардан ачыгын айтыңызчы. Ким чарчаткан сизди? Ал жолген. Азамат сага барбаңыз. Рахмат. Көзүм сандайбы? Рахмат. Эң сонун эми ага эжекелер азыр бир кыз, бир балага сөз бересиз, Сиздерге ыраазычылык. Андан соң акырындык менен азыр тамак даяр болуп калды, мен баарын сүйлөтөйүн десем. Акырындык менен сөзгө чакырабыз, өздөрүн тааныштырат, эмне жумуш кылат, азыр эмне менен алек, бүт баарын өздөрү тааныштырат. Өздөрүн айтып. Бала бир кыз. Ким сүйлөйт? Бир бала бир кыз. Келиңиздер. Жолугушуу куттуу болсун. Бар болуңуздар. Ылайым 50 жылда дагы ушундай 50 жылдык жолугушууларды өткөрүп, бири-бириңиздерди жетелеп, сыймыктанып, дос болуп, карым-катнашта жүрүшүңүздөрдү каалайбыз. Келиңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү кеченин жалпы катышуучулары, урматтуу эжеке агайлар, урматтуу бүгүнкү 20 жылдык кеченин катышуучулар, классташтар. Баарыңар куш келипсиңер бүгүнкү кечеге. Баарыңарга ден соолук, ушу үй бүлөлүк бакыт, ар дайым ушу жаркыраган мындай заманда, жакшы күндөрдө жүрө бериңиздер. Эми бүгүн мына арадан билинбей 20 жыл өтүп, бүгүн мына жакшы күндө жолугушуп отурабыз. Эми толкундап отабыз, сүйүнүп, анан эми баарыңыздарга рахмат келгениңиздерге. Ушу эжеке агайларга сиздерге чоң рахмат, ийилип таазим кылабыз. Ушунча тарбия билим бердиңиздер, ошонун немеси менен биз дагы мынтип эми үй бүлө күттүк, өзүбүздүн жолубузду таптык дегендей. Азыр мен 4 балалуу болдум. Ушу Москвада жашайм, жеке ишкерлик менен алектенем. Ушу баарыңыздарга рахмат, бүгүнкү кечеге жакшы конок болуп, жакшы сүйлөнүп кеттиңиздер. Саламатсыздарбы, бардыгыңыздар, куш келипсиздер дейм. Булардын да майрамдары менен куттуктаймын. Сиздерге да рахмат, ушунча билим берип бизди ушул даражага жеткиргениңиздерге. Учкун кыял, татынакай сезимдер, кандай сонун окуучулук мезгилдер, өмүрүмдүн эң бир сонун күндөрү өтүп кетти. Акырында билинбей демекчимин да. Билинбей да өтүп кетти. Бирок кече гана күткөндөйбүз, мындай карап турсак. Ошо мен Алапка деген жерге турмушка чыккам. 6 балалуумун. Жекеле ишкердим. Жакшы, мындай балам болгондон дагы башка иш кыласызбы? Азаматсыздар, эми негизи көп балалуу болгонго эмне жетсин туугандар. Ылайым ошол балдарыңыздын убай урматын көрүңүздөр, күнүң үчүн көрүңүздөр. Ал эми биздин эжекелерибизге ыраазычылык билдирели, агайларыбызга ыраазычылык билдирели. Анча-мынча жерде монтип көп келбейт. Бүт аш барса бир 6-7 адам келет. Мына сиздер сыйлаган үчүн келип отурасыздар. Бул да болсо ыраазычылык, бул да болсо сый. Бар болуңуздар, урматтуу мугалимдер жамаат, эмгек жамаат. Ал эми бүгүнкү жолугушуу ээлери качан өткөн бала чакты эстеткен жан курбулар бирге окуган мектептен кантип гана унуталы бул күндү бирибиз кездешкен күнүңүздөр менен коттоктойбуз. Бүгүн сонун ойноп кеттиңиздер. Эсте калсын, камерага тартылып атат. Мындан
Кийин дагы 20 жыл өткөндөн кийин ошол кезде аябай жаш экенбиз деп кийин эстеп жүрүңүздөр. Майрамыңыздар менен ал эми азыр ыраазычылык билдире элек орунуп турган ордаңыздар тамак даяр болуп калыптыр. Андан кийин кезектешип сөз беремин, сүйлөй бересиздер. Рахмат. Мугалимдер жамааты. Бүтүрүүчүлөр, жолугушууга келген майрам ээлери ордаңыздар. Үмүт Тажиев. Бактагай менен Жибаражикке сөз бересиз. Майрамыңыздар менен коттоктойбуз. Ал эми азыр болсо Бактагайыбыз менен Жибаражикебизди сөзгө чакыралы. Келип коюңуздар. Сиздерден бир бала бир кыз келиңиздер. Сүйлөйбүз, андан соң билебиз. Алгач, анайыбыз менен эжекебизге сөз бересиз. Куш келипсиздер, майрам куттуу болсун. Урматтуу бүгүнкү 20 жылдык кеченин катышуучулары, урматтуу мугалимдер жамааты, баарыңыздарды бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктайм. Майрам баарыбызга кут болсун. 20 жылдык кечеңер, Кудай кааласа кийинки 10 жылдыкта, 30 жылдык, 40 жылдыктар жолугушканга Кудайым насип кылсын. Дайыма ушундай жап-жаш бойдон жүрө бергиле. Ошо 20 жыл мурун сабак өткөндө силерге ушундай жаш болсоңор азыр деле ошол эмеңерден жазбапсыңар. Баарыңарга бакыт каалайм, үй бүлөлүк тынч болгула, аман болгула. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү кеченин меймандары, жана ошондой эле бүгүнкү кеченин ээлери, 20 жылдыктар. Азаматсыздар, не дейбиз? Жанатан бери чоң мугалимдер, тажрыйбалуу мугалимдер бир нече сөздөрдү, жакшы сөздөрдү айтып өттү. Анан ошонун ичинде муну ким жаман болчу десе Чулпонбай деп атышты дейм да. Анан ким шок болчу десе Тилекти айтып атышты дейм да жанатан. Бирок бул балдар жакшы балдар болчу. Жана сен ошону суроо койдуң, кандай балдар болчу депчи. Чулпонбай бул Манас Бердибековдун эле копиясы да. Экинчи копиясы. Анан бул Чулпонбай, Чипки, Ички деп коет элек биз. Неме? Бактыбек. Осуна биз Чипки деп коет элек. Дастан, Насипбек. Дагы ким бар? Ким? Салкар болушу мүмкүн да. Булар неме Spice Boys деген группа бар болчу. Spice Boys деген группасы бар болчу. Булар өзгөчөлөнгөн балдар деп жана агайлар айтып өтпөдү. Булар өзгөчө балдар, өзгөчө кыздар депчи. Кыздар Spice Girls деген да. Spice Boys деген балдардын худулдардын тобу бар болчу. Булар өтө худул балдар болчу.
Bular öldü biyçi ballar boyunca. Ne ошону айтайын дегем жаатан беричи. Ыр десең ырдан, бий десең бийден, сабак десең сабакка деле жакшы болчу. Ошо негизи мен ошону айтайын дегем. Дагы бир жолу майрамыңар менен. Рахмат. Силер эң мыкты балдарсың. Силер эң мыкты жаштарсың. Силердин колуңардан баардыгы келет. Эжек агайлар жана 160 миңге аябай ыраазы болуп атат. Чынын айтканда. Эки мугалим жолугушса эле болду. Ошол тууралуу сүйлөшүп атышат да. Асмандан издегенин жерден табып койгон. Молодец 80 жерлер. Азамат. Рахманында. Барлықтарыңызға арманыстар. Разылық білдіреле. Ағайымыз Спайжекевичке. Еме, келіңіздер, бері қараңыздар. Мына мұхаммелері бүгін өзгөчө жолугушуп сүйүнүчтө турган инсандар. Байрам куттуу болсун. Саламатсыздарбы, бүгүнкү кеченин жолугушуу кеченин катышуучулары, эже агайлар, классташтар баарыңыздарды бүгүн ушул 20 жылдан кийин көрүшүп, жүз көрүшүп отурганыма аябай кубанычтамын. Классташтарымдын атынан, кыздардын атынан, өзүмдүн атымдан ушул бүгүнкү кечени уюштуруп, бири-бирибиз менен жүз көрүшкөнгө бизге мүмкүнчүлүк түзүп берген классташ балдарыбыздарга рахмат. Жана аларды колдоп, аларга кеңештерин айтып, мындай кылыш керек деп кеңеш берген алардын келинчектерине ыраазычылык. Ушул убакыт учкан куш деп билинбей эле өтүп кетиптир. 20 жыл кече эле бүткөндөй болуп сезилип аттык эле. Арадан 20 жыл өтүп кетиптир. Өзүбүз дагы ата-эне болуп турбуз. Ар бирибиз өзүбүздүн бул турмуштан ордубузду таап дегендей үй бүлөлүү болуп, ата-эне болуп турбуз. Ушул 20 жыл өтүп кеткенден кийин бүгүн ушул жерде жакшы бир кеченин негизинде жолугушуп отурганыма аябай кубанычтамын. Классташтарымды аябай сагынып калыптырмын. 20 жыл көрүшпөгөн классташтарыбыз бар экен, бири-бирибизди көрүшө элекпиз. Ошол анан кийин баягы биз ушул турмуштан ордубузду таап, ар бирибиз бир сүйгөн кесиптин ээси болгонубузга ушул дегелеп бул турмуштан өзүбүздүн жолубузду таап кеткенибизге биздин мугалимдердин эмгеги аябай чоң, эбегейсиз. Ал үчүн буларга ыраазычылык. Баягы айтып кетет экен, мугалимдин колу тийген таш алтынга, топурагы күмүшкө айланат деген жакшы сөздөр бар экен. Ошол сыяктуу биз да мына 20 жыл мурда ушул бүтүп кеттик эле мына ушул мектептин особусун аттап, баарыбыз бүгүн сиздердин алдыңыздарга келип турабыз. Ар бирибиз өзүбүздү бир кесиптин ээси болдук дегендей. Ошол үчүн сиздерге терең ыраазычылык. Дайыма сиздер ден соолукта болуңуздар, ишиңиздерге ийгилик, үй бүлөңүздөргө тынчтык, дайыма чарчабастан, чалыкпастан, ушул Кыргызстандын келечегин көтөрө турган жакшы бир инсандарды тарбиялап жүрө бериңиздер. Баягы бешиктеги баланын бек болорун ким билет деп койдук го. Андыктан баягы мугалимдер окуткан балдардын арасынан эле жакшы бир дүйнө жүзүнө тааныла турган адамдар чыгышы мүмкүн. Ошон үчүн чарчабастан, чалыкпастан иштей бериңиздер. Сиздерге дем күч. Ассаламу алейкум. Бүгүнкү коноктор, азыр жерде отурсам, ортодогу агайларды макталат. Байлардан эмнелерди айтып кетейин десем, тапа койдум менчи. Жакшы ушу мен бүгүнкү ушу кечени уюштуруп аткан досторума биринчиден молодец, мындай достор бар бирөө айткан экен. Эң достордун жакшысы бул классташ достор депчи. Эмне болгон күндө, эмне кандай дос таппа, көчөдөгү башка да сен баары жамандын, жакшынын өзүңө айыл да, өзүң классташ досторуң менен. Ошон үчүн мен ушу родной досторума силер менен сыймыктанам. Силерге ден соолук, үй бүлөлөргө бакыт. Классташ кыздарыбыз мынакей бүгүн жаркылдап келип отурат, мынакей бул кыздарды мен 20 жыл действительно көрө элекмин. Ошол эле ойдон экен, кыздарчы картай болуптур. Силер каяктан кандай кимдерге турмушка чыгып алгансыңар билбейм, силерди картай айтпаптыр. Анан кийин эжеке агайлардан
агайларыбыз өтө бизге действительно бизге тартат эле. Мына именно 87-лерге агайларыбыз, эжекелерибиз билбейм бизди жакшы көрөт эле да. Биз эмне үчүн биз деле элге окшоп эле шоктук кылат элек, элге окшоп башка окчуларга окшоп, бирок бизди тегиз агай эжекелер жакшы көрөт эле. Биздин немелерибизди көздөрүн жууп өткөрүп бирип бияка чыгат эле. Мына Касымбай директорубуз жанагы иннеге чыкканда, жана окуучуларды чыгаргандачы, мен ар дайым чыга берет элем да. Анан директор агай кошунам да, акыры өзү деле билип калыптыр. Менин фамилиям окубай өтө баштады акыркы күндөрүчү. Биз деле ошентип шоктук кылганбыз. Ошентенбиз. Эми баарыңызга рахмат. Ушунакей 20 жыл өтүп кетти. 20 жыл аркага келе турган болсок, 30дун нар жак бери жагындагы эжек агай кыздар эле ушуларчы. Мынакей мындентип аксакал болуп калдыбыз да. Биз мынакей 40ка жакындап киши болуп сиздерге чоң ыраазычылык. Анан жерде бир дагы бир алып айтып кете турган бир классташ кызды туттум да, Бактыгүл деген ордуна туруп койсом, ушул биздин эжекебизгөчү. Бизди ушуга эжекелер иши чыкса тайындап кетет эле. Бул бизди каалагандай кылып урат эле. Каалагандай кылып сабакты өтөт эле. Молодец. Мына ушу дагы эле коркобуз эле. Баарыңарга ыраазымын. Ушунча келип бергениңерге ыраазымын. Мына Хансат эжекем айтты го, орус тилденчи. Мен Россияга барып түшкөндө мен ушу эжекемди эстедим. Объявление деген эмне экенин билбей, орусча ушул нерсе эмне деп которуларын билбей, ушу эжекемди көп эстедим да. Ушуну окуп алып аптым, ар бир орускачы. Эми маалда кыргыздар аз эле, мен барган маалда. Ошон үчүн мен өтө кыйналгам эжеке. Ошон үчүн сизди мен көп эстедим, бирок ушунча рахмат силерге, ушунча билим бергениңерге. Силерге мына Каллагай болсо сөгөт эле мени. Алып калып сен шоктук кыласың, Желмоз деп. Эми айта берсек сөзгө, бирок ыраазыбыз бардыгыңыздарга. Ийгилик таазим кылабыз. Бар болгула сиздер да биздин бактыбызга ушу төрүбүздүн төрүндө, ушу төрүбүздө аксакалыңыздар менен ушинтип сый урматка ээ болуп жүрө бериңиздер. Рахмат. Рахмат. Азаматсыздар, ыраазычылык билдирели. Чындап эле сиздер кармапсыңар, халалдыкты сактагансыңар өзүңөр билбейм. Эми баарыңыздарды толугу бийге чакыралы. Мен аты жөнүм Нурбек Шамуратов, Барпынын колдоолуп, Жалал Абадтын тургунумун. Облустук филармония бар, ошол филармонияда комузчу, ырчы, негизден артист болуп эмгектенем. Сиздер үчүн бул жерге бир через тааныш аркылуу келип калдык. Эми сиздерге бир ырдап берейин. Кабыл алып коюңуздар, классташтар деген бир жагымдуу чыгарма бар. Классташтардын урматына дайыс кабыл алып коюңуздар. Билейбиз, жүрүңүздөр.
жаш келсин деп койдуңуздар ошол. Азамат. Эме Аскат деген сиздердин досуңуздар бар. Ошол Аскат мырзандан бир жагымдуу чыгарма тартылып эле. Алла коңуздар. Барыбыз мына ушул Жалал Абад шаарына жашап эмгектенип келебиз. Жаштардын шаары аталган Жалал Абад шаары азыр күндөн күнгө сузат, жаркырап жайнап бир башкача болуп атат. Сонун да буюрса келечегибиз алда да Жалал Абад сиздер үчүн болсун керексиздер. Билебиз анда. Барбы маэстро? Кетти. Классташтар, кабарыңыздар. Аскат мырзаны Azamatsızlar 87'ler bayram kutlu olsun hem bileyiz yine. Antrak sizler için olsun. Sevgilerle kutluyoruz. Aslan tozunu kutluyoruz. Thank you.
Ошот. Ошот карап турсаңыз азыр. Кырматтуу агай эжелер, кырматтуу келген меймандар, мынеге 87 жылкы жалпы классташтар, достор, мына агай эжелерди сыйлап, азыр кыргыздын салтын наркын сактап, уча тартуу аземлес өткөрөт туугандар. Кабыл алпаңыздар анда 87 жылкы бүгүнкү 20 жылдык жолугушуу кеченин негизги себепкерлери жалпы келген мугалимдер жамаатына Отырыңыздар. Сыртта жүргендерді шақырыңыздар. Негізі қырғыздар ет алғаннан кейін кішкене өзге келеміз да. Мына жақсы болды деді. Көңіліміз ашық болып, жайдары болып, соның болып, сүйінішті. Қырғыздың салтынап, нарқын сақтап, мына бүгінгі бүтірүүчү жолугушуу ээлери дагы жалпы келген меймандарды, кыздарыбызды жана мугалимдер жамаатын сыйлап, өзгөчө устуган тартышты. Андыктан тамагыңыздар да абды болсун. Дайыма жакшылыктын үстүндө жүрүңүздөр, урматтуу жолугушууга келген майрам ээлери жана жалпы мугалимдер жамааты. Эми мен жалпыңыздарды чакырайын, бул жака келип коңуздар. Урматтуу жолугушууга келген жалпы меймандар. 87-лер келиңиздер. İşi var kişi менен, işi yok kişinin işi kança kişi менен kişinin değil. Мындай.
Такыр отурбайсыздар да? Отурбай атасыздар да? Нары бери басып эле. Азыр жалпыңыздар, кыздар, балдар барыңыздар чогуу сүйлөйсүздөр дагы. Аяштарыңыздардын дагы өзгөчө белектери бар экен. Сиздердин мугалимдерге болгон белектериңиздер бар экен. Мына ошол церемонияны бүтүрөбүз, андан соң билейбиз. Келиңиздер, бат-баттан убактыңыздар аябай тар. Şaşpansın. Nağlas. Söz kalınkanın altında emez, beri жылыңыздар. Нол тугманын алдында тұрыңыздар, мына жақынырақ, а? Жақынырақ келіңіздер, жақынырақ. Келіңіздер, бат-баттан, қысқа, нұсқа, өзіңіздерді таныштырып, анча-мынча ағай жекелер танымай қалышы мүмкін, ким эле деши мүмкін, кайсыл жакта жүрдү экен, болмаганга чейин көрүнбөй жүрдү. Балким чет өлкөдө жүрдүңүздөр, балким бир башка жумуштар менен алек болуп жүрдүңүздөр. Канча балалуу болуп калды экен деп кызыккандар бар. Эми жакшы көргөн окуучулардын кызыгат. Сурагысы келет. Кайсыл жакта жашайт болду экен деп ичинен ушундай өзгөчө суроолор туулушу мүмкүн биздин мугалимдер жамаатынан. Өзүңүздөрдү кыскача тааныштырып, эмне жумуш кылдыңыздар, майрам жөнүндө кыскача сөз сиздерде. Келиңиздер. Кимден баштайбыз? Портерди ким менчелеп? Портерди. Келиңиз. Muhallimler, Allah'a ezegeler. Ben adım Dilek, 3 kızım var. Taşnak ayında duram. Şimdi burada benim oldu. Саламатсыздар, урматтуу ага эжекелер. Мен Рана, 6 балам бар. Шатыр агайымдан турмушка чыгып ошол жерде жашайм. Саламатсыздарбы, бүгүнкү кеченин күнөкөрлөрү. Ушул 20 жылдыктар коноктору ушундай эле бизди окуткан ага эжекелер. Силерди ушунча бизди окутуп ушул даражага жеткиргениңиздерге чоң рахмат. Менин атым Талгат. Ачөрөнүн Алмалуу айылында чоңоюп өскөн. Экибиздин атасымын. Урматтуу ага эжекелер жана классташтар баарыңар куш келипсиңер. Мен 4 баланын энесимин, 2 уул 2 кызым бар. Сонуңуз? Мен Рахманова Гүлмира. Мугалимдер карап коюңуздар. Мен азыр ошо 3 коз айылында жашайм. Oldu. Daha böyle çevir etkinliğe öyle. Ben liseye gerek, ben familiyam Murzakov Çolpanbay Saparbekoviç. Ben şu hazır Almalı vakta turabız. Kompleksке göçüp edik. Точнее. Anam 3 balanın atasımın. Bir kız 2 oğlum var. Biriyle katım var. Саламатсыздарбы ага эжекелер, сиздерге чоң рахмат. Алтынай болгон классташтарым, силерге да чоң рахмат, сыйыңарга. Мындан кийин да сыйбыз. Мен ошол Аксак
балга турмушка чыккам, өзүм Россияда жашайм. Ошол 3 баланын энеси мен 2 уул, 1 кызым бар. Сау. Саламатсыздар, эжекелер, агайлар, жана классташтар. Мен да ушул Алмалы Булак мектебинде азыраак окуп кеткен. Аз болсо дагы ушул жерге көп окугандан караган ушул жака тарткан үчүн ушул жерде 20 жылдыкты тосуп атабыз. Мен дагы 3 баланын атасымын. Таштакта жашайм. Саламатсыздарбы, ага эжекелер, классташтар. Баарыңарга рахмат. Мен Кутманова Жазгүл. 6 баланын энесимин, 4 кыз, 2 уул. Ассалому алейкум, агайлар, классташтар. Баарыңарга денсаулык. Мама Салип Залкарым мен 5 баланын атасымын. Кеч баарыңыздарга мен Жанашева Зиягүл Нурзаман атынан Бишкек шаарында врач-эндокринолог болуп иштеймин. Чүй облусунун Сокулук району. Чүй облусунун Сокулук районуна келин болгонмун. 3 уулдун энесимин. Саламатсыздарбы, агай эжекелер. Мен Дулат, 4 баламын атасымын. 3 уул, 1 кыз. Мектепке барбай калган окуучусу деп коеюн. Саламатсыздарбы, урматтуу ага эжекелер. Бүгүнкү кечеге кош келипсиздер. Сиздерди көрүп абдан кубанып турам. Жана ушул кечени уюштурган биздин балдар силерге чоң рахмат. Биздин башыбызды ушунча адамдын башын бириктирип ушул жерге топтоп отурган сиздерге рахмат. Мындан ары дагы 30 жылдык, 50 жылдыкта да жолугушайлы Кудай кааласа. Мен Аданова Арзыкан, 6 баланын энесимин, 3 уул, 3 кызым бар. Кыз Көл айыл өкмөтүнө караштуу Кашкатерек айылына турмушка чыкканмын. Мен Халбетов Бекир Маматович. 3 уулдун атасымын. Кушактан күнүңүздөр менен урматтуу ага эжекелер, классташтары, келиндер деликпи, жеңелер деликпи, кандайсыздар, жакшысыздар, баарыңыздар. Бүгүнкү 20 жылдык кече болуп баарыбыз уюшуп отурабыз. Баарыңыздарга ден соолук, үй бүлөлүк бакыт каалайм. Не дейбиз дагы мен Курбаналиева Бактыгүл Маданбековна Жиде айылына турмушка чыкканмын. 2 уул, 1 кыздын энесимин. Учурда микрокредитный компания Байлык финансы микробанкта специалист болуп иштейм. Жалал Абадта турабыз. Саламатсыздарбы дагы бир жолу. Жакшы отурасыздарбы, ага эжекелер. Мен Абайлаев Дастан. Азыр убактылуу Москва дирекциясында жашап иштейм. 4 баланын атасымын. Ассаламу алейкум. Бүгүнкү 20 жылдыктын жолугушуучулары, баарыңардан бүгүнкү майрамга менен куттуктайм. Ага эжелер, сиздер баарыңыздарга ден соолук, ишиңиздерге ийгилик. Мен Курбаналиев Бактыбек, сынып 3 шаршасында турам, өзүм жеке ишкермин. Рахмат. Чоң рахмат. Мынакей алтындай болгон уул кыздарды таапсыздар. Мына ошол уул кыздардын урматы көргүңүздөр, дайыма жакшылык күндөрүңүздөр көп болсун, каттооңуздар үзүлбөсүн, араңыздар суюлбасын, алтын башыңыздар аман болсун. Жараткан сиздерге бекем ден соолук, узак өмүр берсин деп тилек кылабыз. Бар болуңуздар. Эми азыр болсо кандай белектер бар, кандай церемония болсо келиңиздер, мүмкүнчүлүктү ошол жерге берели. Андан сиздерден кийин ким келиндердин дагы өзгөчө белектери бар экен, анча-мынча жана айтып атышты. Жана ошондой эле
Mugallimler cemaatinin içinden daha bir özgüçe bilgi var ekan sizler için. Gelingizler, anda sizler de gezin. Анда эмесе бизди ушу 11-жылы окуткан ушу ага эжекелерге бир арзыбаган белектерибиз бар эле, ошолорду тапшырып койгонго уруксат этиңиздер. Эң алгачкы атамга сыйганыткан, мээрим менен калем сапты карматкан, тарбиялап билим менен сулгарды эң алгачкы эжейибиз Жумакан. Кээ бирөөбүз анда тентек бала элек, алигиче эсибизге кире элек, барамын деп үйдөн чыгып сабакка, азгырылып кетер элек оюнга. Бакыт агай, бүтүрүүчү мугалим, берер эле физкультура сабагын кара каштуу бойдок жигит келишкен даалай кыздары суктандырып ээрчиткен. Эжекебиз бар эле, ал эжекебизге белегибизди жеткиребиз. Кудай кааласа Токтакан деген эжекебиз Россия эжекесинде экен. Ага да белегибиз бар. Андан сырткары агайларга аз болсо да көптөө оор алып коюңуздар. Биздин балдарыбызды колдоп, урматтаган, биздин классташ балдарыбыздын сүйүктүү келинчектерине дагы биздин белектерибиз бар эле, ошону тапшырып коелу. Болдуңу бүттүбү? Урматтуу жеңелер, келиндер. Урматтуу мугалимдер жамааты алган сыйлыгыңыздар, белегиңиздер көттүү болсун. Ыраазы болуңуздар мына ушул бүгүнкү майрам ээлеринен 87-лерден ыраазы болуңуздар. Болдубу? Болду? Сүйлөбөйбүзбү? Сиздер анан аз туруп турасыздар. Болдубу? Эми бул жака өтүңүздөр эми.
Bir қатар отырыңыздар. Ал эми азыр болсо кезекти келиндерге беребиз. Келиңиздер. Доска ачыңыздар. Кыздар өтүңүздөр, кыздар. Бат, тез. Ал аппарат жака жабышпаңыздар. Берирээк туруңуздар. Уялбай үйдөгүдөй туруңуздар. Келиңиздер. Ким баштайт? Саламатсыздарбы? Бүгүн күнөкөйлөрү, ага эжелер, урматтуу ага эжекелер, 87-жылкы биздин сүйүктүү эжелер, бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктайбыз баардыктарды. Кудайым ушундай жакшы жолугушуулардын 30 жылдык, 40 жылдык, 50 жылдыктарында жолугушууга катарыңар кемибей жолугушууга насип кылсын. Баарыңыздардын үй бүлөңүздөргө тынччылык каалайбыз. Айымдардын атынан, бардык келиндердин атынан биздин дагы аз да болсо көптөгөн алкогла белектерибиз бар эле сиздерге. Белегим бар эле. Белегибиз, то есть мен өзүмдүн көптөн бери кыялданып жүргөн күйөөмдүн, жолдошумдун бир кичине болгон максаты, бул бир чекеси кыялдардын. Ошону аткарууга өзүмчө эмне кылдым. Ошону мен бир туугандарыма кеңеш катары сунуш жасасам, баардыгы мени колдоп, бир туугандарым менен чогулуп, мен күйөөмдү умра сапарына жолдомо мен ошол кеңешимди айтсам, бир туугандарым баардыгы мени колдоп, сүйүнүп, жардам беришти бизге. Ошол Сонун, рахмат. Ажеке куттуктайбыз. Бар болуңуз. Ылайым кийинки жылы көпчүлүгүңүздөр барыңыздар. Негизи ажылык сапарга достор чогуу барса өтө көп сооп болот экен. Жеңил болот экен, жакшы болот экен дегендей. Эми азыр болсо ушул мектептин англис тили мугалими Алмаш эжекебиздин дагы бир өзгөчө билиги бар экен. Келиңиз, микрофонго келиңиз, тапшырып коюуга уруксат этиңиз сиз. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү 20 жылдык жолугушуунун жалпы жолугушуучулары, ага эжекелер, жана ошондой эле жоролор, аяштарым, досторум, мына бүгүн өзгөчө күн, көптөн күткөн күн, бул 20 жылдык. Аз болсо дагы биз мугалимдерибиз үчүн ушундай кагаз өтө баалуу, чын жүрөктөн жаш кезиңиздерди жана азыркы учуруңуздарды коюп, биз эми ушул окуткан мугалимдердин катарында келип олтурам. Турмуштун ачуусунда, таттуусунда чогуу болуп, чын жүрөктөн бири-бирибизге күйүп, ушундай алтынбектин чыныгындай жүрөгүнөн жакшы көргөн достор үчүн мен дагы келип отурам. Рахмат сиздерге дагы, баарыңыздарга, кыздар, эжелер, сиздерге дагы терең ыраазычылык билдирем. Биринчи 20 жылдык жолугушууга азыркы учурдагы сүрөттөр, андан кийин
кабыл тилек. Андан кийин жаштык кезден бир элес кыскача мурунку сүрөттөрүңүздөрдү издеп таптым, аракет кылдым. Баарыңыздардын ушундай сүрөттөрүңүздөрдү топтоп койдум. Аз да болсо чыгармачылык менен иштеген аяшыңыздар болуп экен. Англис тили мугалими бар болуңуз. Ыраазычылык билдирели. Kalganan söyleyiniz mi? Ya. Biz üyde söyleyiz deyip, olur edi. Koşulağız deyip. Rahmat. Kalgan seremoniya yok mu? Geliniz. Estetmeseniz unutup kalamam. Топтаған әжекебістен өзгөчө голосовой бар екен, сіздерді топтаған кезекте телефонға берелі. Топтаған әжекебіз келіңіз. Бүгін майрамlar менен құттықтаймын. Сондай эле силерге денсаулық ишине ийгилик, үй бүлөлүк бакыт каалайм. 20 жылдыңарды кечире болуп калдым. Болбосо бармакым буюрса 30 жылдыкта сөзсүз барам. Силерге бул ысаптарды арнап койгум келди. Классташ кымбат болуп ойлойлу, классташты биз унутуп койбойлу. Айла мектеп жылдары өтүп жолуксак кийимеремге таанмасам болбойлу. Ансарындай мугалимдер менен да карым катнашты үзбөйлү, таанмасам болбойлу демек сенейм. Баарыңарга менден ысык салам, мугалимдерге да салам. 20 жылдыңар куттуу болсун. Рахмат, рахмат билдирели. Видео кылып, видео обращение кылып коюңуздар. Болду, калгандар бүттүбү? Дагы жанакы эстафета деген барбы сиздерде? Эстафета бар, Бул жака чыгып тапшырасыздарбы же ошол жерден, отурган жерден эле? Я. Мына ошол нерсени дагы бүтүрүп коелу. Себеби убактыбыз бүтүп баратат. Кичине бийлеп алыңыздар. Эгер эстафета мүмкүн болсо бияка чыгыңыздар. Келиңиздер. Айылдаш достор, ошол мектепте өзгөчө бир класста окуган. Алдыраак туруңуздар, мына колонка менен микрофондун өзү келишпейт. Алдыраак туруңуздар, алдыраак. Артка эле жүрө бересиздер, алдыраак туруңуздар, алдыраак. Келиңиздер, кимиңиздер тапшырасыздар. Кел. Саламатсыздар жолу. Мына бүгүнкү кече акырында баягы чыгып баратат. Анда бизе ушу 20 жылдык эстафетаны эмгегиде 20 жылдык өткөргөн 88 жылдык балдарга тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Benim 88'de ulu var için aşağıdan nasıl ödegem dayım buyuruslar nasip olsa geyinki yılda joluşunu şu 88'de ötkörgeşek. Dayım barımız aşağıdan nasip olsun, barımız aman boloylu, tınç boloylu, bar boloylu. Rahmat, anda bese келиңиздер, барыңыздар ортолукка бийге чакырабыз, ойноңуздар. Антыраак силер үчүн болсун. Келиңиздер. Достор,
20 жылдығыңыздар құтты болсын. Билейіз.
Урматтуу айымдар жана мырзалар, эң сонун отурдуңуздар, бийледиңиздер, жакшы сөздөрдөн бири-бириңиздерге арнадыңыздар. Эми жыйынтыктоочу маалга келди. Жыйынтыктоо үчүн сөзгө чакырайын мен. Мугалимдер жамаатынан аксакалдар келип коңуздар, мектеп директору келип коңуздар. Жыйынтыктоочу сөз биздин алгачкы устаттарыбыз мугалимдер жамаатында. Келиңиздер. Урматтуу бүгүнкү кеченин күбөлөрү аябай сонун отуруш болду. Тер чачканча бийледик дегендей. Силерге чоң рахмат, 87-лер. Бар болгула, ушундай достугуңар эч качан үзүлбөсүн. Эртең буйруса Мати мектеби кучагын жайып саат 9-да силерди тосуп алат. Буйруса эми көрөсүздөр. Ал жерде азыр бир 500-ге жакын окуучу бар. Мына билесиздер канча окуучу болуп жүргөнбүз. Азыр болсо чоң мектептен окуп жатабыз. Силерди күтөбүз. Бүгүнкү отуруш үчүн чоң рахмат. Аябай сонун болуп отурдук. Эми сыйыңарга рахматта чек жок, мындай сөз жок. Удайдын бул дүйнө деген гүл багында Al bu sonlarda konuda düşünüyor bana gene. Şurada uyuturup değerleri azamazsınlar buna. Cırkını soyupsunlar, azamazsınlar. Asırkınca istedim oyunuz. Kızlar da yaşta kalktı, sordular bana ki. Rahması, etten dağına ayakta görüşünü. Hiç Allah bilir sizlerge. Sizlerge bunlar şularda bildirirse Allah sizlerge bildirir. Bırak kalsa bundan araları kadamlar başarılı olur. Turmuşunar, yaşamur, jakşırır. Men jana stüdentden görüp kaldım. Arkam yetişler. Mektepte aldığımda ne öyle arkadaştı? Şunu görüp ayağı suyunu mektep görüp oturarken biz ha. Burada çadırağa günde oturup. Men biri yok o zayıf beni bu razamat. Kimine canağa eminim. Bir atın biri. Bunu kadar bir endirici üstünde alırsan desem. Bir o sözümüne şu an atkat razamazsın. Ondan anca benim atkaraydı buna. Bu razamat, ercürek, bağıttır. Baldan atkarat bunu. Anca baldan atkarat razamazsın. Buna karat sevgi dili bana. Sevgi bana bırakıyor. Uçunca jigit bana onu baldan alacağım. Bunu atkarat jildi atkarat ediyor. Azamazsın. Bunu şu bağırdığına göre bulup koysunlar. Bunu oşoğunu atkarat atkarat oğurakça gitti. Bunların var para çıkası var da. Bakıyorum bana onu tümlemişti. Bunların şu tane sorumuzlar var. Buna oşoğlarıma baş yiymişten çilir etkiye kesinler. Oşoğlatlarına şu çaltı suyun turam. Eklerini cüvey görüyorum mu? Demede suyundan duruyor. Toplularım azamaz. Buna bir şey diyeyim. Baldan kuşunu atlarını koydu. Azamazlar. Bundan ara kadamın başlandı olsun. Emi kızlarına her yaktan geldi. Emi yollar şedir olsun kızlarım. Yollar kızır olsun. Geyifler yapsına kadar jigitler de eşlik ettiler. Azamazlar. Sizlerge çok rahmet aytım, rahatçılık bizim kızlarım. Vaktılı olurlar, bala çınar vaktılı olsun. Kendisine geri keng olsun. Kaynine kaynatlarına salam aytılarlar. Biyoğullarına salam aytılarlar. Bazar kızlar vardı, öp boğular. Aynen ayınlarım. Vaktılı olurlar, jakşı yaşarlar. Daima şunda gentirler biz yaka. Ne yapta bizim Allah'ımızda nasıl bizim çakan bekletin. Yerel zaman sonu jigitlerler. Varlık neşene koluna gerekler. Yeni kızlarını silahında rahmatlarım. Azamatlarım. 5-6 yıl olarak şuradan neşene rahmat koydum. Azamatlarım. Hiç cemaat görüyorum baldarım. Vaktılı olmalı. Geleceğe gelip hem olsun. Baldar kızlar vaktılı olsun. Толтырып албалык балдар мынаке өзүбүздүн бая Малике эжеке айтып кетти го. Алманын суусу шор болгону менен аерде керекке жараган, элге жараган адамдар чыккан, бийлер чыккан, эл башкарган эле чыккан, таланттуулар чыккан, талант деген бир чыккан, ошондой жакшы адамдар чыккан жерлер. Ошон үчүн Алмалууну дайым эстейбиз. Алмалыда жүрөбүз. Ошон үчүн мен силерге акырында Алмалууга айлык арнаган бир ырымдарда ошону
ырдап беріп қояйын, а? Алманының аязында, аптабында, алтырғай чаң басқан батқағында, мерімді бір соның қасиет бар ей, мен аны байқалаппын жас шағында, мен аны байқалаппын жас шағында дегенде Алманының бай кесті бар. Немесе сөзді жігіттер үшін ұшы балдарға мектептен директоры ажаба сөзіңізді беріп, батаңызды беріп қойың. Әйнеме, мұна бүгін аябай соның ұйыштырып сыңар азаматтары мұна ұлдарымыз, өзіміздің 87 жыл ұлдарымыз, 87 жыл қыздарымыз, ошондайлы күйеуалдар, ошондайлы келіндер, қатысып отырған ағай жекелер, жалпы қызмат қылып жатқандар барлығына рахмат. Шунчалык ұйыштырып жашынакай кечени өткөрүп атасыңар. Бұл жерде 87 жылдары өзгөчө туулгандар болот экен да. Кайсы жерге барсаңыз 87 улак берип аткан бири 87, бул жерде көпүрө куруп аткан бири 87, барлык иштер бүтүрүп аткандар 87лер өзгөчө жылдарлар экен да. Эмсеге кааларым баарыңарга узун өмүр берсин, ден соолугуңар чың болсун, болочак менен аман болгула, дайым кызыл жыбооңордо болсун. Allah'ın koldosun, kayсын жерде болса орда жүзүңөрдөн күлкү этпесин, колуң тоңодо түшпөсүн, жүзүңө дайым жүзгө жыккыла, жегениңе жүзүң болсун, арчадай узун өмүр берсин, тоолук сусундай тунук өмүр берсин, бактылуу болгула, келечегиңер кең болсун, жаман көздөн, жаман сөздөн алыс болгула. Кайсы жерде болсоңор дагы өзүңөр туулган жериңер, мекениңерди эч качан унутпай, шунтип 20 жылдык, 30 жылдык, 40 жылдык, 50 жылдыктарды өткөрүп жүрө бергиле. Өмүрүңөр узун болсун, бактылуу болгула. Рахмат, ыраазычылык билдирели. Дайыма жакшы күндөрдө жолукконго жаратканыбызды насип этсин. Мугалимдер жамаатына жолугушуп турган жалпы 87 жылкы оол кыздарга ийгилик каалайбыз, бекем ден соолук каалайбыз, үй бүлөлүк аманчылыкта болуңуздар. Жакшылыкта жолугалы. Мен Атыжан Шамрат сиздер менен бирге болдум, туугандар. Бүгүнкү майрамыбыз жетип калды. Жакшы күндө жолугушалы. Бар болуңуздар.